Assalamu алейкум, урматтуу мекендаштар. Талаш шаарынын бардык шарты менен жана ошондой эле 10го 12 болуп куюлган чоң фундаменти менен жакшы райондон там сатка чыгып атат. Анда эмесе видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Бул мен турган көчө Некрасова көчө. Ногул поворот Токтогул көчөсү. Некрасованы да тактап түшүндүрүп берейин. Оторбай көчөнүн эле ылдыйкысы. Оторбай көчөдөн Токтогул көчөгө кирип туруп эле Некрасова көчөдөн күн чыгышты көздөй жүрүп келгенде 39 даректе. Огу поворот болсо Чапаева менен да кирип келсе болот. Видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Үйдүн ичинде шарты, ремонту баары жакшы. Тамда жашай бересиздер дагы. Бул жагында даяр фундаменти бар. Жакшы там салып алсаңыздар да болот. Үйдүн ичинде дагы ремонттору жакшы, азыр көрөсүздөр. Ногу фундаменти караңыздар. Бийиктиги үстүнө 1,20 чыккан, астына 40 сантиметр кирген да. Грунту төгүлгөн, бийик эркери менен. Бул жагында дагы өзүңүздөр көргөндөй очокканалары, летний кухнялары, мынакей караңыздар. Бул жагында навес сарайлары менен. Участок 6 сотых, эшиктин алдынан мондай жакшы ёлкалар, арчалар тигилген. Үйдүн ичине кирип атабыз. Бисмилла. Үйдүн размери 14 × 10. Бисмилла киргенде эле бут чечер прихожка, прихожкадан оң жакка кухнясы. Поллору кафелденген. Ушу видеодон көргөнүңөрдөй эле эмнени көрсөңүздөр ошонун баары калат. Кухня гарнитуру, вытяжкасы бүт калат. Ушу өзүңүздөр көргөн жалюстар, люстралар бардыгы калат. Бунун жакшы жери туугандар, бул жерде центральный канализацияга туташкан, центральный водопровод. Номер 3 мектепке жакын, номер 5 мектепке жакын, номер 4 мектепке жакын, Оторбай көчөгө жакын инфраструктура аябай жакшы. Андан кийин эле кирип келгенде бул жеринде зал кылып да, холл кылып да пайдаланса болот. Дуалардын баары обой, потолок, натяжной потолок. Мына ушу өзүңүздөр көргөн люстрадан баштап, стол, стул бардыгы килемдеринен бери калат туугандар. Андан кийин бул холдон оң жака душеваясы жана бул жагында топкасы дагы. От менен дагы, ток менен дагы үйдү жылытса болот. Отоплениялар да жакшы жылыйт дейт. Бул холдон бул жакта дагы бир телевизор көрүүчү холл. Холдун дагы дуаларын караңыздар, обойлонгон потолок, натяжной потолок. Бул холдон оң жака бир балдардын уктоочу бөлмөсү. Потолок короп болуп жазалып, софиттери тагылган. Полу болсо паркет. Андан кийин холдон дагы бир бул жакта зал. Залдын дагы обойлору бар. Потологу, ушу люстраларын баарын көрүп атасыздар, баары калат. Бул залдан оң жака дагы бир спальный бөлмө. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Баасын туугандар $45,000 сурап жатат. Өзүңүздөр дагы соодалашып көрөсүздөр, вариантыңыздарды айтып көрөсүздөр. Ушундай жакшы райондон үй издеп жүргөн болсоңуздар, арзан эле баа коюлду. Анткени ушул фундаментти куруш үчүн эле 650-700 миңге жакын акча кетти дейт. Өзүңүздөр дагы келип көрүңүздөр. Видеого лайк басып, видеону үй издеп жүргөн досторго, группаларга да жөнөтүп коюңуздар.